тез бүтүп калган эркектерди эмне кылабыз деген суроо келиптир. Эркектер эмне үчүн тез бүтөт? Биринчи вариант эгоист, өзүн эле ойлойт. Действительно пофиг да. Аял бүтөбү, бүтпөйбү, партнершасы же сүйбөйт, башка жерден барып деле ырахат алам деген ойдо да. Же түшүнбөйт. Ал да киши экен, анда тогуш керек экен, аракет кылыш керек экен деген элементардуу түшүнүк жок. Же медициналык бир көйгөйдө простатит болушу мүмкүн, өнөкөт сезгенүү болушу мүмкүн. Генетикалык жактан болушу мүмкүн, то есть өзүнүн ошондой природасы, жаратылышы ошондой болушу мүмкүн, бирок бул өтө аз. Анан өтө чувствительный болуп калган учурлар болушу мүмкүн. Биз сексолог менен сүйлөшүп атканда, доктор Нурбек менен, простатанын ичинде жанагындай семенной пузырек болот экен жанында. Ошол аябай сезгенип калат экен да. Воспаление болгондон, ар кандай нерселерден сезгенип калган учурда ошого бир аз басым болгондо эле эркек киши тез бүтүп калат экен. Кантип дарыласа болот буну? Эгоизмди дарылоо оңой эмес, билесиңер, эгоист эркекти дарылоо өтө кыйын. Бул характер, бул мүнөзү оңдош кыйын. Же сүйдүргүлө андай эркекти өзүңөргө, же башка жол менен караткыла, кызыктыргыла, ойногула, сексуалдуу оюндар бар, сексуалдуу оюнчуктар бар, алаксыткыла, башка нерсеге. Же медициналык жактан байкуш аракет кылып атат, бирок болбой эле кроликке окшоп 5 мүнөттөн кийин бүтүп калса, анда ошондой дарылар бар, атайын. Да, гелдер да бар, жанагы курамында новокаин бар, то есть жыныстык мүчөгө сүйкөйт, анан ошол жер кадимкидей чувствительностьун жоготуп коет да. Бирок сексопатологдун айтуусу боюнча аял киши да чувствительностьун жоготуп коет. Бирок билбейм, аны эксперимент кылып алып көргүлө. Анан атайын дарылар бар дейт, кайрылышыңар керек урологторго. Ошол дарылар жанагы семенной бугорокту дарылаганга жардам берет экен. Ошон үчүн биринчи албетте консультация керек. Бул деген көрүп атасыңарбы? Сексология эркектердин көйгөйү, байкуштар эркектер өлү жалко да эркектердикичи. Толтура көйгөй, чоң, бул кичинекейби, анан эмнеге тез бүтөм, эмнеге бүтпөйм деген толтура көйгөй бар. Анын баары бул жерде көбүнчө. 90% бул жерде да. Анан медициналык жактан аз эле.